саламын көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Сиздер менен бүгүн шабдалы боюнча сүйлөшөбүз. Шабдалыны билесиздер, өтө сүйкүмдүү, жазында сүйүп жеген жемиштердин катарын толуктайт. Шабдалынын мекени деп бул Кытай эсептелет. Мына ошол Кытайдан келген сорттор бара-бара экме түрүнө айлантырып, азыр бир канча сорттор бар. Азыр дүйнөдө өтө көп шабдалын сорттору бар. Сиздерге белгилүү азыраак сортун доскага жазып койдум. Бизде өстүрүп аткан мына ушул сорттор бар. Азыр ошол кайсы сорттор? Мына ушулар боюнча сиздерге маалымат берип кетейин. Бүгүн туугандар, бизде Красный Восток деген шабдалы өстүрүлөт. Мына ушул шабдалы орто бушар эсептелет, кызыл чоң боло турган шабдалы. Салмагы 200 граммдын тегерегин түзөт. Андан кийинкиси Чемпион деген сорттогу шабдалы. Чемпион эң чоң шабдалы боло турган шабдалы. Чоңу 500 граммга чейин болот, орто бушар шабдалы кызыл түстө болот. Үчүнчүсү Миясар, Нектарин, кызыл шабдалы. Бул сорт орто бушар болуп эсептелет, нектариндердин эң чоң боло турган сорттору. Бунун бышуу мөөнөтү июнь-июль айларында бышат. Кийинкиси Лола, ач кызыл шабдалы, бул дагы нектарин болуп эсептелет, бышуу мөөнөтү бир аз Миясарга караганда алдыңыраак болот. Андан кийин кийинирээк буша турган Наргиз, орто бушар сорт, бул дагы нектарин. Андан кийин ак нектар, ак түстөгү нектарин шабдалы. Бизде көрүп атасыздар, көпчүлүк шабдалдардын аттары кыздардын атын алып калыптыр көбүнчө. Булардын негизги официалдуу аты башка. Ак нектардын аты мисалга Ice Price деген шабдалы болуп эсептелет. Жаңы келаткан Кыргызстандагы сорттордун бири мына ушул Big Ben деген сорт. Жаңы азыр көбөйтүлүп сатыкка чыга баштады көчөттөрү. Ромео Анжир, Gloria Poazный, бунун эртеңки жана кеч быша турган сорттору бар. Бул түктүү шабдалы. Андан кийинкиси Venus, Sweet Lady, L-Top, Red Elegant, Extreme 314. Extreme 314 билесиздер, эң кеч быша турган шабдалы, сентябрь-октябрь айында быша турган шабдалы. Crest Haven, Extreme Jewel, Forever, Super Fin, Super Lala, Турецкий Lala. Булардын өзүнүн аттары унутулуп, Турецкий Lala, Super Lala деп көрдүңүздөр. Мунун номерлерин эмес, мунун аттарын өзгөртүп айтып келет. Бул жерде азыр бир катар алдын, орто, кеч быша турган сорттор жөнүндө азыр айтып кеттик. Эгер сиз ысык зонада, ылдыйкы зонада жашай турган болсоңуз, анда сиз мына ушул эрте быша турганын теге турган болсоңуз, бул жакшы акча болот. Эгерде сиз жогорку зонада, суук жерде жашай турган болсоңуз, анда сиз кечки сортун теге турган болсоңуз, сиздин шабдалыңыз бышкан убакта сизде жакшы акча болуп калышы мүмкүн. Туугандар, шабдалы бул өзү жарым карлик деп айтып кеттик. Шабдалы бул гектарынан 40-60 тонна алганга мүмкүн. Шабдалынын тигүү схемасы бул сиз тандаган формага жараша болот. Азыр сиздерге 4 форманы белгилеп кеттим. Негизги формалар: бир лидерлүү, бир узун лидер болот. Лидерди сиздердин тери алганыңыздарга жараша тандалат. Лидер бул 4 метрден 4,5 метрге чейин болушу мүмкүн. Же болсам 2-3 кылсаңыздар дагы болот. Ствол түз өсөт, андан чыккан негизги бутактардан тармакталып, мөмө бутактар бөлүнөт. Сиздерге көрүнүп турат. Андан кийинки азыркы жаңы модадагы форма берүү UFO-V, англисче V формасында мынакей. Мында 2 бутак чыгарылат, бул зымга же бутакка ийилип байланат. Ошондон чыккан негизги бутактарга көрүп атасыздар, мөмөлүү бутактар коюлган. Негизги мода болуп келаткан Кыргызстандагы классикалык формалардын бири бул көп лидерлүү, кесе сыяктуу форма деп койсок болот. Мына ушул кесе сыяктуу форманы даярдасаңыз болот. Андан кийин жаңы модалардын бири мына ушул UFO формада бутактары зымга байлана турганын көрсөтүп койдум. Мына ошол жого жараша сиздер тигүү схемасын аныктап алсаңыздар болот. 3 метрге 1,5 метр, эгер түз өстүрө турган болсоңуз, бир лидердүү. Мына ушундай формада болуш керек. Эгерде экинчидегидей UFO-V формада боло турган болсо, 4-2 метр аралыкта. Жолу 4 метр, катар аралыгы 2 метр. Эгерде сиз көп лидерди өстүрө турган болсоңуз, сиздин өстүргөнүңүзгө жараша бул тегилет. Муну 4-2,5-дан
4/3, 4/5 абалда тиксеңиз жарайт. Андан кийингиси бул 4/4. 4/4 абалда жаратсаңыз болот. Бул шабдалы бактын бийиктиги ашып кетсе 2-2,5 метрди түзөт. Баары бирдей 4 кроналуу жөн эле үстүнө чыгып, же болбосо жерден туруп дагы терип алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Бир шабдалыдан 50-60 килограммга чейин мөм алууга болот. Орто эсеп менен. Негизи 10 килограмм мөмө түйсө дагы бул өзүн актайт. Түктүү шабдалы. Эгер жүктөмдү көп кое турган болсо, ийилип сынышка алып келиши мүмкүн. Мына жүктөм көбүрөөк коюлган буга. %70 граммдай бар, балким 200 грамм жыгышы мүмкүн.